Бүгүн биздин ушул проекттин биринчи күнү экен, биринчи сабакка келдик. Өтө сонун болуп жатат азыр эле. Күчтүү сабактар, билимдер берилип жатат. Андан тышкары бизге психолог айым келиптир. Эң негизгиси ушул нерсе айымдар үчүн, жалпы эле бизнес баштагандар үчүн, бизнес кылам дегендер үчүн бул психологиялык сабак өтө керектүү нерсе. Ушул жагы жакты мага, психологиялык жактан сабак өтүп жаткандары, бизнес план боюнча сабактарды өтүлөт экен. Ушундай бизге аялдарга көптөгөн жактан, көп кырдуу жерлерден ушундай билим берет экен. Абдан кубанычтамын. Бул проекттен мен эмнени күтөм? Буюрса, ушул жерде катышып жаткан айымдар жакшы билимдерди алып чыгабыз. Өзүбүз кыялданган бардык кыялдарыбызды орундата алабыз деген үмүтүм бар. Проекттерибизди түзөбүз, өзүбүздүн бизнес планыбызды түзөбүз. Иншалла ушул бизнес пландын негизинде бизнесибизди алып кетип, буюрса биз дагы Кыргызстанга керегине жараган ишкер айымдардан болуп чыгабыз. Эң негизгиси эле аял өнүксө, алам өнүгөт. Аял адам үйдө жумуш эстесе, китеп окуса, билим алса, эмне менен алек болсо, келечектеги муундар дагы, балдары дагы ошол нерсени көрүп чоңоет. Биздин билим алып, биздин иштеп калышыбыз биздин келечекте балдарыбыз дагы эмгектенүүсүнө чоң түрткү болот деп ишене алам. Себеби биз негизинен бардык айымдарга ийгилик, буюрса бул проекттин алкагында жакшы ийгиликтерди жаратабыз. Мигранттардын үй бүлөсүн колдоо максатында уюштурулуптур. Миграцияда жүргөндөрдүн аялдары же болбосо үй бүлөсүндөгү ушундай кирешесин көбөйтүү, алардын жашоо шартын оңолтуу максатында ушундай айымдарды атайын башын бириктирип билим берип жатыптыр. Абдан кубанычтамын. Айрыкча ушул чегарадагы, чегарага жакын жайгашкан айыл аймактагы айымдардын ушундай көйгөйүн чечип берүү үчүн, бизнес кылып берүү үчүн, алар бир нерсе менен алек болуу үчүн ушундай жакшы проект ойлоп таптыр. Баарыңыздарга чоң рахмат, ушул уюмду уюштуруп жаткандарга. Үй бүлөнүн бекемдиги бул мамлекеттин бекемдиги. Ошол себептен биз дагы ушул чегарада туруп, чегарадан кетип калбастан, башка жакка чыгып кетпестен өзүбүздүн айылыбызда, өзүбүздүн келечегибизди куруп жашаганыбыз бул мамлекетибиздин дагы бекемдигине чоң салым кошот. Себеби биз ушул айылды өнүктүрө ала турган болсок, биздин балдарыбыз айылдан эч жакка чыкпайт. Себеби биз балдарга ушул айылга шарт түзүп беришибиз керек. Шарттын жоктугунан көптөгөн үй бүлөлөр миграцияга чыгып кетет. Башка шаарларга үй салып чыгып кетет, үйүн таштап. Негизинен эле бул проектти ойлоп тапкандар өтө жакшы ойлоп таптыр. Чегарадан баштап жаткандыгы. Аламга кеткен жол айылдан демекчи, ушул айылдык эл, айыл элине жакшы шарт түзүп берсе, бул айылды эч ким таштап кетпейт. Бүгүнкү тренингде чегара аймактарында жайгашкан айылдардан келген аялдар үчүн психологиялык тренинг болду. Бул тренингде аялдар биринчи кезекте стресске каршы күчтөрүн чыңдоо боюнча көнүгүүлөргө үйрөнүштү. Ошондой эле бизнес баштайм деген аялдар экономикалык жигердүүлүгүн жогорулатуу жаатында өздөрүнүн күчтөрүн, өздөрүнүн мотивациясын, өзүнүн кички ишенимдерин күчөтүү боюнча болду. Катышуучулар өтө активдүү, ачык, ойлорун тунук, жакшы айта алган катышуучулар топтолуптур. Бул долбоордун алкагында катышуучулар конкурстун онлайн сурамжылоонун анкетанын натыйжасында чогулган экен. Бул группа аялдардын группасында аябай активдүү, өзүнүн келечекте конкреттүү пландарын койгон кыз келиндер келиптир. Алар стресстен кантип арылуу, орой мамилелерди кандай өздүн алып жүрүү, ошондой эле бизнесте өзүнүн ишенимдерин, өзүнүн ички ынтызарлыгын күчөтүү жаатында болду.